Соңку күндөрү картошканын баасы көтөрүлдү деген талкуу кызыды. Алуучулар кымбат десе, дыйкандар картошканын түшүгү оор деп жатышат. Картошканын түшүгүн оорлотуп, чыгымын көбөйткөн кенеде эле коңуз миллиондоп зыян алып келет. Ал кадимки Колорадо коңузу. Андан сактап калуу үчүн дыйкандар 1000 түркүн түшүк тартышат. Кайра химиялык каражаттарды себүү түшүмгө эле эмес, топуракка, ден соолукка да таасирин берет. Адистер эми Колорадо коңузуна каршы күрөшкө такыр башка ыкма менен киришкени турушат. Кыргызстандын Араван районунда картошка көмүлө баштады. Нарын сыяктуу аймактарда болсо, жердин тоңу былк этпей жатат. Бирок ысык суугуна карабай, жайкы Саратанда Колорадо коңузу ошол эле тоолуу нарынын бир топ жерин каптайт. Канчалык ысык болсо, мите коңузга ошончолук жагымдуу. Ал катуу каптаган учурда картошканын сөңгөгү эле калат дагы, дыйкан түшүмдөн кол жуйт. Анын алдын алуунун айласы кайра дары сепмей. Адис Кыргызстанда алгачкы жолу бул коңузга каршы дары сеппестен аны тирүүлөй соруп өлтүрө турган канталанын пайдалуу түрүн чет өлкөдөн алып келип, көбөйтүп, сыноодон өткөрүп бүткөнүн айтууда. Ал абдан эффективдүү жана активдүү кантала болуп эсептелет да. Бул өзү жашоо узактыгы 60 күндөн 90 күнгө чейин эсептелет. Ал жашоо шартынын ыңгайына жана жагымдуулугуна жараша узартылат да. Бул макуловентрусту жумурткасын таштагандан баштап эле ал 5 күндөн кийин ал личинкага айланат да. Личинкасы дароо эле тамак издеп, ушу жырткычтарга кол салып баштайт да. Бунун эффективдүүлүгүнүн дагы бир критерийи болуп, ушул падизус аябай колониясы менен жүрүп, ошо колонна менен жырткычтарга кол салат да. Ошол себептен аябай эффективдүү энтомофаг болуп эсептелет. Адис бул коңуздар Кыргызстандын тоолуу аймактарында дагы сыноодон өтүп, дары чачкандан же кол менен терип жок кылгандан дагы жакшы натыйжа берди деп жатат. Анын жыйынтыктарынын баары илимий тартипте катталган. Биз лабораторияга барган учурда аталган канталалар мом күбөсү деп аталган курттарды артынан сая кууп, жөнөкөй айтканда канын соруп, жок кылып жатканына күбө болдук. Анан фермерлерге сөзсүз түрдө биринчи кезекте таласына барып колдонгонду көрсөтөбүз. Себеби алар билбесе эффект болбой калышы мүмкүн да. Сөзсүз түрдө майдын аягынан баштап, жылуу түнкү температура 18 градустан өдө болгондон кийин анан ошол таралуу даражасын аныктап, анан санын эсептейбиз. Андан тышкары сөзсүз түрдө дыйкандар бул окутабыз. Ошентип жеке менчик лаборатория мите курттардын бир нече түрү менен күрөшүү үчүн табиятка, өсүмдүктөргө зыяны жок ыкманы жайылтабыз деп ишендирүүдө. Адис Колорадо коңузу мурда Кыргызстандын аймагында такыр болбогонун, ал четтен келген алгачкы жылдары аны менен күрөшүү ыкмасын билбегендиктен тиешелүү мекемелер алдын ала албагандыгынан жайылып кетип, дыйкандарды миллиондогон чыгымга кириптер кылып келе жатат деп кошумчалады.